Талкууланган мамлекеттик идеология тамырлаган коррупция, жулмаланып тарпы чыккан саламаттыкты сактоо тармагы, эси огон экономика. Эми ушул абалды башыбызга кийгизип кеткендер кайрадан жогорку трибунага аттанууда. Мекенчил партиясынын катарынан өз ордун таба албагандан кийин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан шайлоого аттанды. Шарабизин Токтосунов 9 жыл бою бир эле Садыр Жапаров эмес тарапташтарын, туугандарынын укугун коргоп келген. Акыркы 3 жылдан бери айлык албай бекер адвокатта болуп келген. Жапаровдун өмүр баянын китепке салып 50 жылдыгында бет ачарын өткөрдү. А бирок Жапаровдун тарапташтары түптөгөн Мекенчил партиясында орун таап алган жок. Эмнеге мени списокко киргизбедиңер деп сурасам, Садыр Жапаровдун келинчеги Айгүл, сиз биз үчүн кылган эмгегиңизди эч качан унутпайбыз. Алдыңкы тизменге акчалуулар кирип жатат. Шайлоо акчасыз болбойт экен. Мен да акча менен кирип жатам. Сиздин акчаңыз жок, ошондуктан сиздин маселеңиз чечилбептир деди. Токтосуновго орун табылбаган Мекенчил партиясын Садыр Жапаровдун тарапташтары негиздеген. Эми келиңиздер, бул партия жөнүндө түшүнүк болушу үчүн Садыр Жапаров деген ким экенин чогуу эстейли. 2005 жылы депутат болуп чоң саясатка аттанган Жапаров 2 жыл өтпөй Бакиевдин кеңешчиси болуп дайындалат. Анан эле өлкөбүздүн коррупцияга каршы күрөшүүчү негизги органды жетектейт. А бирок Бакиевдер кылып жаткан коррупцияны такыр көрө албайт. 2008 жылы каркыра казактарга өтүп жатканда кызматта турган Жапаров үн чыгарбайт. Деги эле Бакиевдерге каршы үн көтөргөнүн эстегендер жок. 2009 жылы Кумтөр боюнча келишим ратификациядан өтөт. Коррупцияга каршы башкы комиссарыбыз бул жолу да үн катпайт. Кумтөр кийин гана Садыр Жапаровдун бийликке каршы ультиматум коюучу куралына айланат. 2013 жылы Жапаровдун тарапташтары Барскон Кумтөр жолун бууп, кен казуучу жайды электр энергия менен камсыздаган подстанцияны иштен чыгарышып, милиция менен кагылышууга барышат. Жолду араңдан зорго ачышат. Иш токтогон Кумтөрдүн чыгымы ошондо 270 миллион сомду түзөт. Жапаровдун атын Кумтөрдүн өкүлдөрүнөн 3 миллион доллар доолаганда дагы бир ирет угабыз. Как были комиссии, они показали, да, 3,5 тысячи миллионов, миллиард. Нет, 3 миллиона, да? 3,5 миллиона. Да, вот так. Нам сейчас вот этот Такси, Жапар, еще другие вот, есть же там оппозиционеры, да? Предлагает нам говорит, да, любую сумму скажите, с нами давайте вместе. Ошол эле жылдын күз айлары Садыр Жапаровдун тарапташтары Каракол шаарында митингге чыгышат. Ачууланган топ ошол кездеги облустун губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтагашат. Үстүнө бензин куюп, өрттөйбүз деп коркутушат. Каптагаевди кармап отурган унаа Жапаровдун карындашыныкы экендиги аныкталат. Бул окуядан кийин Садыр Жапаров качып кетет Белоруссияга, кожоюндарына. 2017 жылы ал кайрадан кайтып келип, мекенинде башалмандык уюштурууну көздөйт. Митингге катышуучуларды ар жерден тартышат. Не деп келдиңиз сиз? 1000 сомдон келдим. Ким берип атат 1000 сомдон? Таныбайм да, ошол жок. Алып келип тиш таштады, ол жок. Каяктан алып келди? Лев Толстойдон алып келди. Канча киши алып келди? 17 киши алып келди. Сиз атын жөнүңүз ким? Айтпайм мен. Жапаровдун кылыктарына чекит 2017 жылы коюлат. Барымтага алуу беренеси менен ал 11,5 жылга эркинен ажыратылат. Тарапташтары дароо эле аны бийликтин курмандыгы катары көрсөтө башташат. Араларында ишенгендери да бар. Бирок анын чыныгы дараметин анын жердештеринен кыйын билген адам болбосо керек. Жапаровдун Ысык көл үчүн жасаган иши жана аброюн көлдүктөр төмөнкүдөй салмактап берди. Анын бир тараптуу жыйынтыгына мамлекетибиздин экономикасына бир топ салака тийди. Инвестициялык саясатыбызга балта чабылды. Ал канчалык шымаланып иштеп жатса дагы анын мамлекетибиз үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу экендиги талаш маселе болууда. Садыр Жапаров Ысык көлгө бир тыйынчалык дагы пайда алып келген жок. Ысык көлдө деле эч кандай кадыр баркы жок. Көлдө буларды кытайчылар деп коюшат. Анткени булардын түбү Кытайдан келишкен. Еврейлердей кадамдарды жасашат. Кумтөр маселесин деле эл үчүн көтөрүп жаткан жок. Мен уккан маалыматка караганда ал канадалыктардан 50 миллион сом сураган экен. Бирок алар бул акчаны бербей койгондуктан аларга каршы тырышып иш жасоодо. Садыр Жапаров эгерде чындап Кыргызстандын патриоту болсо, каркыра казактарга берилип жатканда кыйкырып чыкмак. Экинчиден, Кумтөр маселесине деле мурда көңүл бурулчу эмес. Азыр деле бул маселе боюнча мурда биз чогулткан материалдарды колдонуп жатат. Убагында Ысык көл Инвестбанктын кантип тартып алганын билебиз. Садыр Жапаров эч качан Ысык көл аймагы үчүн күйгөн эмес. Эл деле анын артынан ээрчибейт. Буга кече жакында эле Саруу айылына барып, элден кагуу жеп кайра кайтканы мисал боло алат.
Шайлоого аттангандар мына ушундай. Бир убакта Бакиевдин камчысын чаап, эми байкуш көрүнгүсү келгендер. Кумтөрдүн тагдыры чечилип жатканда үн катпай, кийин упай топтош үчүн бакылдагандар. Элди дүрбөтүп, өзүлөрү көмүскөдө калууну каалагандар. Минскиден каржы алып, эски тунун жаңылагандар. Баштан өткөндө кайра бизге сап кылууну каалагандар.